Ала Мүдүндө коомдук транспортта жүргүнчүнү бычактаган жаран кармалды. Маалыматка ылайык окуя 21-июль күнү коомдук транспортто болгон. Шектүү ОА аттуу жаранга коомдук транспортто кол салган. Тергөөнүн жүрүшүндө кол салган адамга коомдук транспортто өзүнүн жүрүм-туруму боюнча эскертүү жакпай, ортодо чыр чыкканы аныкталган. Натыйжада шектүү жүргүнчүгө бычак сайган, жабырлануучуга медициналык жардам көрсөтүлгөн. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Кылмышка шектелген жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Чүй облусунун Ала Мүдүн районуна караштуу Бешкүнгөй айылында 4 дача күйүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык 21-июлда түштөн кийин катталган өрттү өчүрүүгө 2 бөлүм тартылган. Такталган маалыматка ылайык 4 турак үй толугу менен өрттөнүп, 100 чарчы метр аянттагы кургак чөп күйүп кетти. Күбөлөрдүн айтымында коңшулардын бири эски кийимдерди өрттөп, мындан чыккан жалындын учкундары кургап турган кургак чөпкө, андан кийин үйлөргө өткөн. Кошумчалай кетсек, сутка ичинде республиканын аймагында 31 өрт кырсыгы катталып, тилсиз жоону өчүрүүгө 33 бөлүм тартылды. Өлкө аймагында катуу ысык жана кургак аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борбору кабарлады. Абанын күндүзгү температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 42 градуска, Чүйдө 41, Таласта 39, Ысык көлдүн ойдуңунда 34, Нарында 35 градуска чейин жогорулайт. Мындай кургак жана ченемден тышкары ысык аба ырайы учурунда ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири сугаруу сунуш кылынат.